Бүгүн жаштардын бузулганы башкага критерий айтардан мурда балким мына ошол жаштарды бузган ким? Балким ошолор контролсуз калды, тарбиясыз калды, ошонун айынан. Ибн Кайым рахимахулла айтат, ажырашып кеткен ери катын келди дейт. Ажырашып кеткен ери катын келип, 8-9 жаштагы баласы бар экен, бала мени менен калсын, бала мени менен калсын деп казыга бардык дейт. Казыга барганда анан казы бала караса 8-9 жашта акылын таанып калган бала экен. О бала, ыктыярды саңа берем. Мен өкүм чыгарардан мурда атаң менен кетесиңби, апаң менен кетесиңби десе, бала экиленбестен туруп, атам менен калам деди. Казы абалдан атасы менен калат, баланын акыл эси жайында экен, баланын тандоосу тандоо, соттой турган, казы өкүм чыгара турган маселе калбады дейт. Десе жол аразлашып келген аял, урматтуу казы, баламдан эмне үчүн атасын тандаганын бир сурап койбойсузбу дейт. Себебин билели. Себеп эгер ошол мени тандаганга караганда атаны тандаганы пайдалуураак боло турган болсо мен ыраазымын дейт. Казы, о балам, эмне үчүн атаңды тандадың десе, апаңды тандабадың десе, апам мени тарбиялайт, урушат. Устаздарга алып барат, мугалимге алып барат, Кур'ан жаттатат. Ал жерде мен Кур'ан жаттаткан устаздын мугалимдин таягын жейм. Андан көрө атам менен касам, атам өз иши менен жүрө берет, каалаганымды кылам дейт. Бала балалык кылып, эркин жүргүсү келип, ойногусу келип, окугусу келбестен атасынын тандаган себебин баяндаганда, казы кайрадан өкүм чыгарып, атаны сен бала менен жашаганга, бала тарбиялаганга акылуу, ошого татыктуу ата эмес экенсиң деп туруп, кайрадан баласын алып берип койгон окуяны баяндайт. Урматтуу жамаат, Аллах Таала насип кылса, балалуу болуу бул оңой экен. Үйлөп койсок, тоюн кылып берип койсок, табият жолу менен мына ошол ата менен кыз менен бала өзүнө окшогон дагы бир баланы дүйнөгө алып келе берет экен. Төрөтүп коюу, өстүрүп коюу, же болбосо балким продукт алып келип багып коюу дагы бул жеңил экен. Бирок баккандан мурда, өстүргөндөн мурда мына ошол кечке нан жок үйгө нан алып барам деп кечке нан издеген сыяктуу нан менен бирге тарбиядагы илим, билим дагы издеш керек. Бүгүн тилекке каршы үстү бүтүн, колунда соткасы бар, чоң ата чоң энесине таштап коюп миграцияда башкада жүргөндөр мен бала багып атам, бала тарбиялап атам дебей эле койсун. Чындыгында бүгүн фермерлер башкалар чоң сарайларды салып, бир мал караган багбанды алып коюп, же болбосо жана улакка кызыккан улакчылар башкалар бир сарайга 30-40 атты байлап коюп, улакка жараган аттарды эки бир мүнүшкөргө айлык берип коет. Ал мына ошол ат таптаган саяпкерлер ошол таптап убагында суусун берип, жемин берип карай берет. Багып атат деп мына ошолорду айтса болот. А бирок адам баласына нан берип койсоң, суу берип койсоң эле болду эмес. Адам баласын акылын оңдош керек, түздөш керек. Адам баласыны абайлап маалымат бериш керек. Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир сөзү бар. Ашказан дейт, мээге караганда акылдуураак дейт. Ашказанга айнып калган, отравление кыла турган жаман нерсе кирсе кусуп кайтарып салат дейт. А бирок мээ информацияны, маалыматты илгебестен баарын кабыл алып калктана берет дейт. Бул Чыңгыз Айтматовдун мына ошол араб тилине башкага эң көп которулган учкул сөздөрүнүн бири. Ашказан мээге караганда акылдуу, зыяндуу нерсе келсе кусуп салат дейт. Бирок мээ кусуп салганды, сорттоп салганды билбейт экен. Коомчулук бир жумадан бери өтө катуу талкуу кылып аткан Кадам жайдагы мына ошол жаш кыздын зордолгону, кордолгону, ошону менен бирге 24-25 жаштагы эң бир элине, мамлекетине кызмат кылса, бир ашка тойбой турган, ишке тойбой турган, мамлекеттин керегине жарай турган жигиттердин керегине жарабастан кайгысына трагедия кылып, мына ошол коргоосуз калган, чарасыз калган байкуш 14 жашар, 13 жашар кызды зордуктап, андан ары өлтүрүп салганы мына ошол коомчулукта аябай катуу талкуу болуп атат.
Бүгін интернет майданында бардығы ошол окуяларга комментарий жазганда %99% өлтүрүш керек, өлүм жазасын киргизиш керек, антиш керек, мынтиш керек, мына ушунун баарын айтып атат. Бардыгыбызда кыз бар, бардыгыбызда карындаш бар. Чындыгында эгер Кудай сактасын биздин карындашты, биздин кызды кылса, биздер ошентет болчук. Бул маселенин бир тарабы комментарий берип койгон, өлтүрүш керек, башка кылыш керек деген. Бирок биз экинчи тарабын кошо карасак, эгер өлтүрүш керек боло турган болсо, кече парламентте дагы депутаттар дагы кайра маселе көтөрүп башка кылып талкуулап атышат, өлүм жазасы керек башка деп. Бирок өлүм жазасы киргенде мына ошол өлүм жазага адилеттүү соттор өкүм чыгарабы, чыгарбайбы, бул бир маселе. Дагы бир акылдуу айтып атат, өлүм жазасы Америкада кылмыштуулукту азайткан эмес деп. Өлүм жазасы Америкада статистика кээ бир штатында өлүм жазасы экен, кээ бир штатында өмүр бою түрмө экен. Өмүр бою түрмөгө камай турган штатта дагы кылмыштуулук азайган эмес. Ошол эле учурда өлүм жазасы кирген штаттарда да кылмыштуулук бардыгы статистика боюнча бирдей чыгып калган дейт. Чындыгында бизде адилеттүү соттордун жоктугу башка, бул өзүнчө бир проблема. Ошолор айткандай, дагы бир байкуштун бейбечаранын баласы соттолуп, оттолуп, ошол асылып, ошол өлүп кетүүсү мүмкүн өлүм жазасы кирсе. Бирок өлүм жазасы кирсе, кылмыштуулук азаят деген сөз бул туура эмес. Миң юрист болсоң дагы, башка болсоң дагы. 99 адамды өлтүргөндөн кийин талкуу кылып, канткенде ушул 99 адамды өлтүрбөйт эле десе, мына ошол акылдуулардын бирөөсү динсиз капыр болсо дагы, эгер мусулмандардын бир эрежесин колдонгонубузда 98 тирүү калат эле дейт. Ал кандай эреже десе, биринчисин өлтүргөндө өзүн өлтүрүш керек болчу дейт. Өлүм жазасы дегенде апчыгы элеш пешенесине мылтык менен атып салуу эмес. Шариятта мунун бир канча түрү бар. Дарга асабыз. Адамдар дарга аскандан коркпой калса, кылыч менен башын алабыз. Андан коркпой калса ташбаран, андан коркпой калса тоого алып чыгып ылдык зоодон ыргытабыз. Кайсыл жазанын түрү адамдарды чоочута алса, коркута алса, мына ошол өлүм жазасын киргизиш керек. Өлүм жазасы коркутпайт, атып салсаң, башка кылсаң. Ошол Бишкекке плашатка алып чыгып, анасын эстелигине 2 күн асып коюш керек өлүгүнө. Аны көргөн бала эч кимди зордуктабайт, кордуктабайт. Бүгүн бизде кылмыштуулук кайра болуп атканы биздин Кыргызстанда, мына жаңылыкта да архивден карасаңыздар, ал жерде болду, Токмокто болду, Чүйдө болду. Ал кыз, бул кыз деп олтуруп, кайра кайталанып атат. Мына ушундай кылмыштуулукка барган таксисттердин бир канча окуялары бар. Бул бүгүн бизге ачыкка чыкканы, биз билгенибиз. Бирок чыкпай калганы канча? Бул кылмыштын кайра кайталанып атканы мына ошол биздин тополоң болуп башка болуп камасын деп каматып, бирок 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин акчанын күчү менен бийлик алмашып кетип, башка алмашып кетип кутулуп чыгып кеткен айынан адамдар соттон, түрмөдөн, камактан коркпой калды. Эгер өлүм жазасы боло турган болсо, бул өлүм жазасы сөзсүз өз эффектин берет. Анткени бул Алланын шарияттын талабы, урматтуу жамаат. Бирок өлүм жаза кимдерге берилиш керек? Кээде биринчи жолу кылмыш кылып аткан болсо, жаш болуп аткан болсо, бул өзүнчө каралыш керек. 100 жолу адам өлтүрсө дагы, 100-нчүсүнө дагы 3 жылга камап кое берген, бул болбойт. Тарбия маселесинде жоопкерчиликти жалпы алсак,